мыйзамдуу деп атат, мыйзамдуу сотко ишенип атабыз да ишендик эле сотко. Сотко ушунчалык ишенип турсак, кылган чыгарган чечими ушул болду азыр. Өтө капабыз биз азыр. Буну менен биз чектелбейбиз. Кудай кааласа бара турган жерге барабыз, айтабыз, президентти гана жалдырабыз. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоев, сиз эле калдыңыз. Сизден башка ишине турган эч ким жок. Китебиз турат өзүбүздө. Госак, бул Госак деген жерде уже бул сеники. Мамлекет сени талашпайт, сага берип койду, өзүң коргоп ал деген нерсе да. Азыр ошону алып бизден бул нерсени жокко чыгарып тастады. Административного суда Омской области от 19 сентября 2022 года оставить без изменений частную жалобу представителей третьих лиц, оставить без удовлетворения. Бул жерде 300дөгөн, 900дөгөн кишилер турат. Мага окшогон тагдырлар канча, напримерчи. Ошон үчүн суранам президенттен, биздин жерлерибизди карап, биздин дагы көйгөйлөрүбүздү ойлоп чечип берсин суранабыз. Бул жерде азыр бир эле 5-6 адам кызыкчылык эле болуп атат. Бүгүнкү күндө Ош облус сотунун административ иштер боюнча сот коллегиясында Фондко Сеңусованын дуу арызы боюнча административ иш каралууда. Ага биз жеке жактардын өкүлдөрү катары, адвокаттар катары сотко катышып олтурабыз. Негизинен 1985 жылдын 11 июнунда Борбордук базар Кара Суу райондук Борбордук базарын куруу үчүн 12 гектар жер участкасы бул Соода министрлигинин алдына колхоздук базарлардын башкармалыгына жер ажыратылып берилген болчу. Бүгүнкү күндө ошол жер бул биздики деп Фондко Сеңусова негизсиз дуу арыз менен кайрылып 900дөн ашуун адамдын укуктарын бузуп жатат. Атап айтканда 22 жылдын 14 апрелинде 5-22 га жер тилкесине карата мамлекеттик акт алып жатат. Ал эми азыр мамлекеттик актыга кирбеген калган 900 адамга карата дуу арыз менен сотко кайрылгандан биз далилдерди көрсөтүп атабыз. Силер 21 жылы эле билгениңер тууралуу тиешелүү документтер сотко келтирилип атат. Фондко Сеңусова 21 жылдын 19 августунда бул жер тилкелерге биздин тиешебиз жок. Ал жер тилкелер ол потреб союзга өткөрүлүп берилиш керек. Мамлекеттин тиешеси жок деп кат берип олтурат. Кыргыз Республикасынын администрациясынын, президенттин администрациясына жана А. Эргешев деген жаранга. Ага карабастан бүгүнкү күндө эки позициясын өзгөртүп дуу арыз менен келтирип атат. Биз сотко далил буюм зат катарында 1996 жылдын 24 декабрында 626 сандуу өкмөттүн токтомун көрсөтүп атабыз. Ал жерде дагы колхоздук базарлар деп көрсөтүлүп атат. Колхоздук базарлар болуп жаткандан кийин, демек бул жерде мамлекетке жер Фондко Сеңусова ажыратылып берилгендиги тууралуу эч кандай далилдер сотко келтирилген эмес. Кыргыз Республикасынын аймагында болгону Кара Суу базары гана Фондко Сеңусова таандык. Эмне себептен улам деген маселе бул 2006 жылдын 7 февралында сот аткаруучулар мамлекетке өткөрүп берип атат. О передача имущественного комплекса Кара Суу базары собственность государства. Ушул учурдан тартып Фондко Сеңусованын жерге болгон, мүлккө болгон укугу пайда болуп атат. Ал эми аталган иш кагазын карай турган болсок, болгону 1802 штук даана контейнер өткөрүлүп берилип атат жана 3-6 га жер менен. Болгону 3-6 га жер менен гана өткөрүлүп берилип атат. Демек, мына жагдайда азыр жарандарга негизсиз дуу арыз келтирип 900 адамды кыйнап жатканынан биз элдердин укуктарын коргоп сотко кайрылып жатабыз. Буюрса сот адилеттүүлүгү жүзөгө ашырылат, элдин пайдасына чыгарылат деп эсептейбиз. Негизсиз эле Фондко Сеңусова дуу арыз берилгендиги тиешелүү далилдер менен сотко кайрылдык. Сот кабыл алды, эми соттун баа берүүсүн күтөбүз. Сот процессинин жүрүшүндө мамлекеттик актыны 5-22 га жерге Фондко Сеңусова алып жаткан учурда эле калган жер тилкелер бош эместигин айтып олтурат да, өздөрү көрсөтмө берип олтурат. Демек, ошол учурда эле билип, сотко доо кою мүнөтүн өткөрүп жиберип туруп кайрылып жатат да. Биз ал тууралуу
фонд Космосуанын өкіліне сұрауларды бергенде бош емес, бош жерге ғана мамлекеттік акт алғанбыз, бош емес жерге азыр осы акт беріп отырмыз. Бұл біздің мамлекеттік актқа кірбеген деп. Демек, ошол булар мамлекеттик акты алганга чейин эле 22 жылдын 14 апрелине чейин эле билип отураттагы сотко доо арыз менен 4 айдан кийин кайрылып отурат. Доо кою менен өткөргөндүгү тууралуу талашсыз далилдер сотко келтирилди. Оглашаются судебные акты определение судебной коллегии по административным делам Омского областного суда от 23 ноября 2022 года. Судебная коллегия в составе Албаева, Ворончева, Джаналиева, секретаря судебного заседания Мураталиева с участием сторон, рассмотрев с участием прокурора Филюшева, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу частной жалобы общего представителя Хачибековой, Абдугапарова, Мамадкыса Казымарамбы, Абдиевой, Ташиевой, Турдубековой, Капарова, Туманова, Аматахунова, Максутова, Кужбакова, Бурканова, Джунусовой, Кубантаевой, Джалябаевой, Назарова, Назирова, Сыдыкова, представителя Сайдинова на определение административного суда Ошской области 19 сентября 2022 года в руководстве статьями 213, 103 Административно-процессуального кодекса судебная коллегия определила заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу частной жалобы общего представителя Хачибекова, Абдугапарова, Маматыса Кызы, Абдиева, Ташиева, Турдубаева, Капарова, Туманова, Аматахунова, Максутова, Кужбакова, Бурканова, Джунусовой, Турмантаевой, Джайлябаевой, Назарова, Насирова и Сыдыкова, представителя Садирова на определение административного суда Ошской области 19 сентября 2022 года удовлетворить, срок восстановить. Определение вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке Верховный суд Кыргызской Республики в порядке и сроки, предусмотренные законом. Оглашается второй судебный акт по делу, резолютивная часть определением судебной коллегии по административным делам Омского областного суда 23 ноября 2022 года судебная коллегия по административным делам Омского областного суда в составе председательствующего Албаева, судей Ворончеева, Джаналиева, пресс-секретаря судебного заседания Мураталиева с участием сторон, с участием прокурора, рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу общего представителя третьих лиц на определение административного суда Омской области от 19 сентября 2022 года, руководствуясь статьями 243, 244 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия определила определение административного суда Омской области от 19 сентября 2022 года оставить без изменений. Частную жалобу представителей третьих лиц оставить без удовлетворения. Определение вступает в законную силу с момента оглашения, может быть обжаловано в кассационном порядке, Верховный суд Кыргызской Республики, месячный срок. Окончательный судебный акт получится через 5 рабочих дней, судебное заседание объявляется закрытым. Все, до свидания. Бүгүнкү Ош облустук сотунун административдик иштер боюнча сот коллегиясынын чыгарган, кабыл алган анттамасына биз нааразыбыз. Кассациялык даттануу иретинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун административдик иштер боюнча сот коллегиясына даттанабыз. Сот адилеттүүлүгү ишке ашат. Бул болгону биринчи, экинчи инстанциялык соттордун тыянагы. Азыркы фонд Космосуанын өкүлүнүн айткан сөзүнө караганда мурдатан эле билгенбиз деп өзү айтып отурат. Ал протоколго киргизилишин биз талап кылдык, жана көзөмөлгө алабыз. Ал эми прокуратурадагы ооба өткөрүлүп жиберилди деп туруп доо арызды моюнга алып атпайбы? Бул жерде багы мыйзамдуулукту камсыз кылуу үчүн прокуратурадагы АПКнын 42 статьясынын талабына ылайыктуу катышып отурат. Сот адилеттүүлүгү ишке ашат. Ошондуктан 3 инстанция бар. Биз дайым нааразы болгон учурда сот адилеттүүлүгүн жүзөгө жогорку сот ашырып келет. Жогорку соттон сот адилеттүүлүгүн табабыз деген терең ишенимдебиз.
Мен Кара Суу базарында илгертен эле ашкана иштетип, башка бирөөлөрдүн помещенияларын арендага алып иштетип келгем. Көп жыл иштеттим. Анан бизде азыр ашканаларга аз вопростор көбөйүп калды. Кичине эле иштеп, анан ал жерге чаптайбыз, бирок убагы келгенде арендаторлор дагы өзүнүн местосын алып алат экен. Анан ушул проблема болуп, биздин жаныбызда, кошунабызда бир помещение сатылып калган. $78,000 жашап аткан үйүбүздү сатып, анан ал дагы жетпестен өзүмдүн эжемдин үйүн залогко коюп, ушул помещенияны залогко коюп, ипотекага 10 жылга алганмын. Бул жерди сатып алганмын 2021 жылы май айында. Азыр эми 1,5 жыл эле убакыт өттү. Айына 86.000 кредит төлөйм. Ал жерди өзүн иштетип, ал жерди пустой эле сатып алганмын. Сатып алгандан кийин өзүбүздүн минип жүргөн машинабызды дагы карыз кололорду алып, ал жерди ишке түшүргөнмүн. Ишке түшүрүп, эми ишим ордуна түшүп калганда, мынтип мамлекет биздин жерибизди тартып койгону туура эмес да. Мен ал жерди алар алдында эми оңой акчага алган жокпуз да. Ошончо карыз колон башыбызга үй алып аткандан кийин госрегистрге, башка жактарга бүтүн документтерин текшертиргенбиз. Мага чейин ал жер 2 кишинин колунан өткөн экен. Текшертирип алганда деле бардык документтери жайында болгон. Жайында болгондугу үчүн банк дагы ал жерди залог алып текшертирип, Салым банктан алгам, Салым банктан кредит алгам. Азыркы убакытта ал жерде залогдо турат. Еще сиңдимдин үйү кошулуп, эжемдин үйү кошулуп, 3 залог бар ал жердечи. 3 залогко $50,000 кредит алгам, айына 86.000 төлөймүн. Эми бул жерди алып кое турган болсо, баягы эле банк биздин үйлөрдү тартып алып коет. Сиңдимдин, эжемдин үйүн тартып алып коет. Баягы жерди дагы алып коет. Мен ал жерди иштетип жүрүп төлөп аткан кредитимди кайсыл жактан төлөймүн? Ансыз деле мен колумда 7 айлык балам бар. Алганыма 1,5 жыл убакыт болуп атат. Мен төрөгөн күнгө чейин иштедим. Төрөп деле кыркымды чыгарып, кайра эле иштетип жүрөмүн ошол жердичи. Баламды карабай, кредитимди төлөйүн деп. Эми мен ушунча кредитти мамлекет алып койсо кайсыл жактан төлөймүн? Ошондуктан мамлекеттен, президенттерибизден суранамын. Биздин жерлерибизде ушу биз деле азыр базаркомдор сүйлөп атат КТРКларга чыгыпчы, биз бул жерлер элдин акысы деп. Биз элге кирбейбизби? Бизди алып койсо биздин балдарыбыздын убалы урбайбы? Бул жерде 300дөгөн, 900дөгөн кишилер турат. Мага окшогон тагдырлар канча, напримерчи. Ошон үчүн суранамын президенттен, биздин жерлерибизди карап, биздин дагы көйгөйлөрүбүздү ойлоп, мына судьялардан суранам. Бүгүн мисалы ушунчалык чечилип кала турган нерсени дагы деле жокко чыгарып коюп атат да биздин жерлерибиздичи. Кантип ушунча элдин менетин жокко чыгарып коет? Биз эмне 600-900 эл эмеспи? Бул жерге эмне бизге мамлекет өзү магиле деп мынтип куруп, сен мына бизнести алып кет деп бизге даяр бизнес берген жок. Буларды биз нөлдөн баштаганбыз. Президент өзү айтып атпайбы, ишкерлер мамлекет ишкерлер үчүн депчи. Анда эмне үчүн эми ишкерлер ишин жүргүзүп калганда мамлекет ишибизди тартып алат? Андай болгон туура эмес да. Ошон үчүн мага окшогондордун тагдырын андай туура ойлоп, судьялардан дагы суранамын. Кийинки жагы Кудай кааласа дагы үстүнөн кайрылабыз го. Ошо судьялардан суранам, туура чечим чыгарыңыздар. Суранып, урматтуу биздин жогорку президент, биздин министрлер, бизди мындай элдин көйгөйүн дагы ойлоңуздар. Биз дагы элбиз, биз дагы силердин калкыңарбыз биз дагы. Ушу сөз. Соттун чечимине нааразыбыз. Себеби биз налогун төлөйбүз, бар жогун төлөйбүз. Кызыл китебибизди кылганбыз. Ушул экинчи турум өтүп атат. Ушу менен экинчи турумда туура эмес чечилип калды. Биз дагы мына элдер көпчүлүк, мисалы азыр элдер чогулбай калды. Мына саналуу эле адамдар келип калдык. Биз соттун чечимине нааразыбыз. Бизге мен кайрылат элем ошо президентке, премьер-министрге, УКМКнын жетекчисине баарына кайрылат элем. Биздин элдин да немесин карап, чечип беришин суранабыз. Бул жерде азыр бир эле 5-6 адам кызыкчылыгы эле болуп атат. Азыр мындай жалпысынан алганда бул жерде аябай көп адамдын тагдыры чечилет. Мисалы биз балдарыбызды каяктан багабыз, ушул неме менен тиричилик кылабыз. Налогун төлөйбүз, бар жогун төлөйбүз. Эң биринчи кызыл китептерди алганбыз. Бардыгы ордунда эле деп ойлойм. Ошо биздин немебизге чечип беришин суранабыз. Мына көпчүлүк элдин атынан суранам. Биз ошо башынан, ошо биринчи базар курулгандан баштап ушул жерден неме кылабыз, нан таап жейбиз. Ушул жерден тиричилик кылабыз. Ушул жерден неме кылабыз. Дагы бирөө суранып кетем, ошо биздин элдин немесин чечип бериңиздер. Биз дагы ошол Кара Суудан эски магазинди сатып алганбыз да. Үйдүн документин коюп кредит алганбыз. Али кредитибизди бүтө элекпиз, төлөпчү.
ошон үчүн азыр иштетип атат, патент убагында төлөп атат, налогдорун төлөп атат. Эмне үчүн мындай неме кылганын билбейбиз. Ошо соттун немеси жакшы жыйынтыгы чыгат десек, бүгүн дагы чыкпай калды. Кайра убар болуп келип атабыз ошо. Ар дайым убагында төлөгөндөн кийин эмнеге алып коюп атат өкмөт билбейм ошону. Биз нааразы болдук да ошого. Биз балдарыбызды ошол немеден таап атабыз, өзүбүз карапайым эле калкуучу адамбыз. Ошон үчүн ошону бизге бир жыйынтыгын айтып, жакшы жактарга чечип беришин суранабыз. 26-да биринчи сот болгон. Ошондо биз сот мыйзамдуу, сот эч кимге баш ийбейт, көз карандысыз деп сотко өтө ишендик эле. Сотко биз атабызда ишендик эле. Ушунча адам, 900 адам, канча адам бул жерде турат. Ошонун баардыгын бүгүн жокко чыгарып туруп, буларга чечип коюп атат азыр. Түшүнбөй калдык эми, бул менен эле чечилбейт. Канча кара суу базар эсиден чыкканда эле прессага чыгат, ютка чыгат, чуусу чыккан кара суу, чуусу чыккан кара суу деп. Бул айтып атабыз. Эми чындыгында жогошмомун эле экенбиз. Карап турсаң, бири-бирибизди түшүнбөйбүз, жогошмомун, тиричилик кылып атабыз. Бул жерде эч кандай баардыгы кредит алган, бала чакка баккан, баардыгы ошондой кылат. Сотко ишенебиз турдук, мына эми соттун чыгарган сөзү ушул болду. Бул жерде Кудай кааласа жогорку сотко дагы барабыз. Эми бизден көрөт. Турабы? Эми биз баштайбыз. Канча 900, 700, 800 адамдар, ошолор баардыгы айланасы кара суу базар, ошондо карап турган баардыгы ошо менен тиричилик кылышат. Ошо менен тиричилик кылат. Кара канча адамдар турушат. Капа болуп эле турушат эми. Бир тынчылык болуш керек да бул жерде. Жакшы болуш керек. Мыйзамдуу деп аткат, мыйзамдуу сотко ишенип атабыз да ишендик эле сотко. Сотко ушунчалык ишенип турсак, кылган чыгарган чечими ушул болду азыр. Өтө капабыз биз азыр. Буну менен биз чектелбейбиз. Кудай кааласа бара турган жерге барабыз, айтабыз, президентти гана жалдырабыз. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоев, сиз эле калдыңыз. Сизден башка ишене турган эч ким жок. Сиз эле калдыңыз. Сизге гана ишенебиз, болду. Сотко деле ишенбейбиз, эч кимге ишенбейбиз. Бир гана президентке гана ишене турган болуп калдык. Канча адам неме болуп атат бул жерде, билбей эле калдык азыр. Кандай болду? Баардыгыбыз да турабыз. Сүйлөсө барды, сүйлөгөнүн сөзү жаман, өзү жаман дегенде эле келип капа болушат. Дардың ичиңде турайт айта албайсың. Чындыгында тынчылык керек эле, жакшылык эле, тынч кетип аткан. Ушу келип туруп эле бир адамга чечип койсо көзүмүшсүгө. Бул адилетсиздик. Дагы барабыз. Азыркы базардын ситуациясы бир дагы адамга канааттандыра албай, жыйынтыгы чыккан жыйынтык мурунку боюнча калды деп чыгарып коюшту. Эми бул совсем туура эмес да. Биздин колубузда китебиз турат өзүбүздүн. Госак, бул Госак деген жерде уже бул сеники. Мамлекет сенен талашпайт, сага берип койду, өзүң коргоп ал деген нерсе да. Азыр ошону алып бизден бул нерсени жокко чыгарып тастады. Бул кандай беззакония да. Мамлекет өзү закон берип, кайра законду өзү бузуп аткан болуп атат да бизге. Эми бул ушунча адамдар карап отурат, базарчылар күнүнө 1000 сом табып, 1000 сом эмес, 300 сом табышат экен адамдар. Ошол жерде иштеген столовыйларда. Азыр ошолор полный менчик базардын өзүнө территориясын өткөзүп атат. Бул вообще туура эмес нерсе болуп калат да. Эми адилетсиздик нерсе да бул. Бир дагы адамга мындай болбой турган нерселерди гана чечим кылып чыгарышат. Эми сот өзү билет, соттун эмесине. Бирок туура эмес нерсе болуп чечилип калды да.